Салам достор, кандайсыңар? Мен Зузу Качиева. Бүгін Сербиядагы Суботица шаарынын зоопаркына бардым. Мынакей ушундай билет сатып алгандан кийин зоопарктын картасын берди. Анан кийин биякта жаңы достор менен барып кыдырып келдик. Могу жер кызыктуу экен. Ичине кирип туруп, түп-түз туруп калсаң, тегири чекесинин баары айнек экен. Ошол айнектен анан жаныбарларды көрсө болот экен. Бирок эч кандай жаныбар бияка келген жок, чыккан жок, ичинде окшойт. Эч нерсени көргөн жокмун, бирок видео тартып койдум силерге. Ушундай кызыктуу идея экен, жасап коюштур. Андан кийин бияктан чыккандан кийин чымчыктардын дүйнөсүнө келдим. Негизи каз, өрдөк, өрдөктөр башкача бир кызык да экен. Биздин өрдөктөр башкачараак болот го. Ушул жерден өзүмдүн бала чагымды эстеп кеттим. Биз бала чагыбызда аябай көп өрдөк бакчыбыз да, анткени эшиктин алдында бир чоң канал бар болчу. Ошол каналда көп жүрүшчү. Анан ата-энебиз бизге задание берип койчу да, тапшырма булардын жумурткаларын таап келгени. Анан ошо сууга тууп коюшчу, ошол суудан алып чыгыш керек болчу да, биздин задача. Ошол күндөрүмдү эстеп, буларды карап, таң калыштуу, бир кызык да, өрдөктөр экен деп койдум. Бизде өрдөк, инда-утка деп койчу да. Ушундай парктын ичинде сонун жерлери бар экен. Ошентип өрдөктөр үчүн бир кичинекей көлчүктөр, көлчүк деп койсо болот го дейм. Көлмөлөр. Түрлүү өрдөк кагыздарды көрдүм. Анан киргенде эле ушинтип ушулардан башталат экен. Анан кийин ушу чымчыктардын дүйнөсүнөн дароо эле андан кийин папугайлардын түрү. Могу папугайларды карагылачы. Канчалык кооз, канчалык боектору тим эле ап-ачык да, сарысы сап-сары, көгү көкмөк, кызылы кып-кызыл. Ушунда карап, эсим алып жараткан канчалык укмуштуудай кылып, кереметтүү кылып бул дүйнө, жаныбар дүйнөсүн жараткан, түрлүү түркүн түстүү кылып аябай даң келтирсе болот да, жаратканга ушинтип жаратып койгонуна. Негизи бүт жаратылыш жана жаныбар адам баласы үчүн делет го. Адам баласы ушуларды карап, көрүп, рахаттанып, кубанч алсын деп. Анткени жаныбарларда андай жөндөмдүүлүк жок да, кубанч алуу, рахаттануу деген. Анан чындап эле бул дагы бир жол далил биз үчүн жаратылган да ушу жаратылыш. Ошондуктан достор, зоопаркка барып тургула. Зоопаркка барганда чындап эле биздин жер планетасы кандай айбандарга, кандай өсүмдүктөргө, кандай нерселерге толгон экен көргөнгө сонун мүмкүнчүлүк. Карагылачы, монун кып-кызыл болуп, кооз, папугай. Үндөрү бирок аябай ачуу экен, катуу кыйкырышат экен. Алыстан эле угуп атканбыз, анан жакын келгенде түшүндүм да, булардын кыйкырып, мындай урушуп аткандай кыйкырышат экен да. Папугайдан тышкары кичинекей папугайлардын дүйнөсү бар экен. Ага барсак алар укмуш-сон сайрайт экен да, буларга салыштырмалуу. Булар чоңдугун кылат окшойт, Тигилер майда папугай болгон үчүн чымчыктардай болуп сайрашат. Мына аябай чоң экен. Негизи тегерен чыктым мен. Бардык, тегерек, мындай тегерек нерсе экен да, ошо ичинде жашашат окшойт. Бул сыртта ушинтип дем алып аба жутушат окшойт. Ошо карагылачы, кандай көз карашын карап койгула. Карап, ой жүгүртүп, аны оозу менен монтип кыймыл жылат экен да. Биринчи оозу менен, анан буттары менен. Кечке карап тургум келет, бирок зоопарк аябай чоң экен да, анан көп убакыт кетет дегенден түштөн кийин барганбыз, чындап эле караң кирип, кечинде чыктык да. Аябай территориясы чоң экен. Илгери эстеп кеттим, Туркияда жүргөндө дагы ушундай зоопаркка бардым элем. Ал жакта да чоң зоопарк болчу.
могу кайсы чымчык экенин түшүнгөн жокмун. Кекиликпи же фазанбы? Бул да аябай кооз экен. Мынакей эми майда чүйдө попугайчиктер. Булардын да өңү түсү, булар укмуш сонун сайрашат экен. Булардын сайраганын окусаң, тим эле кубаныч алат экенсиң. Аябай жакты булар. Анан мынакей павлинди көрдүк. Бирок куйругу кыска павлиндер экен. Куйругу узун жана ача турган павлиндер жолуктурган жокпуз. Негизинен көбүрөөк жаныбарлар жолуктура алган жокпуз, себеби ичинде домиктерге кирип кетишет экен үйлөрүнө. Анан аларды кеч күтүп отуруп албайсың да, чыксын деп. Монтип бүркүттөр да могу бузиге окшош турган жердин ичинде экен. Бүркүттөрдүн түрү. Аларды көрүп, Кыргызстанда бизде да ушундай бүркүттөр көп го. Илгери мергенчилер бүркүтү бар болчу, бүркүт кол бүркүттөрү. Анан карабайсыңар, ошо мамалак аюуну көрүп, тим эле бала чакан кубанган жанымда кыйкырып өкүрүшүп, болбосо бизди карап келип жаныбызга. Анан көрсө көтүнүп калыптыр да, тамак күтөт экен. Анан менин досторум негизи банан, анан сабиз, ушундай алма кесип даярдап ала келишиптир да. Анан ошолорду берип, курсагын төгүп атты. Бул аюуга сабиз берип аттык. Мен ошол жерден видео тартпай калсам керек. Анан монтип күтүп, карап, ушинтип байкуш. Ушундай суу бөлүп турду биздин ортобузду. Анан тосмо. Анан бул аюу да түшүндү. Анан бир нерсе отурат, күтүп, ушинтип качан бересиңер дегенсип. Анан да башка аюулар бар экен, башка түр экен бул. Булар өзүнчө бөлүнгөн бөлүктө, башка жерде экен да. Булар да алысыраак жакта экен, ортодо ушундай суу менен бөлүп коюптур. Анан кийин мынакей ылдый жактан барсты көрө албай койгом. Өйдө жакка тепкич менен чыксам, мынтип көрүп калып, аябай кыскача эле ушундай видео жетишип калдым. Бирок аябай кооз, аябай прям шикарно көрүнөт экен да, барс. Анан бул страустардын дүйнөсүнө келдик. Бул кичинекей страус экен. Кийинчерээк дагы чоң страустарды көрөсүңөр. Булардын дүйнөсү, булар эч кандай үн чыгарбайт экен. Унчукпай эле басып туруп. Мынакей менин досторум сабиз бергенге аракет кылып атышат. Могун билесиңерби, шакал экен. Негизи кээ бир жаныбарлардын аттарын билбей калып аттым. Сербче жазылып турат да тияктачы, же англисче. Анан билбей калган жерлеринде силер комментарийге жазып койгула. Могу шакал экен. Окуп түшүнүп тааныгандарымды силерге айтып атам. Бул болсо арстандар, чоң арстан. Бул болсо кечке ордунан жылбай отурду. Тиги болсо ары бери басып жүрөт. Кимиси ургачы, кимиси эме экенин билбейм. Бирок ушинтип экөөнү көрдүк да, экөө жүрдү. Көбүн эсе ушундай тегерек сетка экен. Сетканы тегеректе басып, ушун жаныбарларды көрсө болот экен. Кайрадан страус. Страусту бул жер негизи чоң территория, ушу жалаң страустар үчүн экен. Булар көрдүңөрбү, чоңураак страустар. Ошо ар кандай буларда түстүү болот экен, капкарасы бар экен. Мондай боз өңдүү, капкара, ушинтип бөлүнөт экен. Балким булар да эркек ургачы да бөлүнө, ким билет. Боектордон улам. Ошо бир сыра карап, көрүп койдук. Суу ичип атат. Кызыктуу да ичет экен. Бул ташбака болсо байкуш тиги ичиндеги айнектин подоконнигине чыгам деп кечке тырмышып жанталашты да. Мен буну кадимкидей кечке карап отурдум. Чыгалат бекен, чыгып жетет бекен тыпырчылады, тырмалады, чыга албай эле жатты.
Болбосо жөн эле жатты, эчтеке кылбай. 1 сантиметр кыймылдап койгон жок. Тетиги да ошондой жаны тынбаганда жанагы экен. Мына могу жаныбардын мисалы атын билбейм да. Кандай деп ойлойсуңар, достор? Комментарийге жазып кеткиле. Монтип отуруп алат экен. Монтип карайт экен. Ушундай биз тааныбаган жаныбарлардын аттары. Могу болсо антилопа экен. Антилопаны да көрүп, кичке чагыбызда антилопа жөнүндө бир мультик бар эле. Эми укмуш ал чуркаган сайын алтындар копытасынан туяк беле, туяктан чыккан, анан бир алтынды жакшы көргөн киши жөнүндө бир ушундай мультик бар болчу да, ошол эсиме түштү да, эмнегедир. Анан антилопа мультигинде эле тартылышын көрдүм эле, бул жерде чындыгы антилопаны көргөндөн башкача болот экенсиң. Анан кийин монтип козу, койлордун дүйнөсүнө келдик, сарайчикке. Бияк козу менен койлор, кээ бир козулардын кадимкидей сакалын көрүп күлкүм келди. Чын эле буларга сакал эмне керек бар? Кызыктуу депчи. Карасаңар, кадимки эле сакал. Анан момундай чоң якты көрдүк. Мен ошо якка таң калдым да. Ошол як башка тети лама болуш керек, ламанын балдары менен чогуу эле бир территорияда экен да. Бир аймакта. Таң каласың да, бири-биринен коркпойт деле экен. Чогуу эле жүрүшөт да. Лама болуш керек. Ламанын балдарына окшоштуруп койдум да. Эгер мындан да туура эмес ой жүгүртсөм, туура эмес айтып алсам, силер оңдоп койгула комментарийде. Ким билет да, ушу жаныбарлар эмне жаныбарлар, аты ким? Көбүнчө биз да кыргызча билбейбиз го аттарын, орусча колдонобуз. Кыргызчасын билсеңер да өзгөчө жазып койгула. Кубанычта болом. Эликти көрдүм. Эликтердин дүйнөсү. Мына жаш эликтер, мүйүзү жок. Анан мүйүзү бар эликтер болуп көрдүм. Көрдүңөрбү? Ар бир жаныбардын дүйнөсү канчалык чоң да территориясы. Бул зоопарк, чындап эле чоң зоопарк экен. Мына могу жанагы чоң ламалар. Булар кадимкидей бир нерсени үмүттөнүп келди да мага чейин. Мен өйдө жакта көпүрөдө турдум, булар ылды жакта. Бир нерсе берет бекен деп. Буну көрүп, нар жактан тигилер да басып келишти. Бир нерсе береби дегенсип. Мен болсо ойлонбой калыптырмын, болбой деп. Мисалы Турцияда болбойт болчу да, бүт жерде знак жазылып турчу, эме жаныбарларга бербегиле эч нерсе депчи. А бул жакта тескерисинче ар нерсе алып келип берсе болот экен. Көрдүңөрбү, олар баары келатат мени көрүп алып. Бизге эмне бересиң дегенсип. Мен болсо эч нерсе алып келген эмесмин. Ошондон ошентип келип карап мына бардыгы бирин көрүп бири ээрчип келатышат. Уйларды да көрдүм. Бул уйларды го кичке чагыбызда көрүп чоңойгонбуз. Муну карап койгула. Эмне деген дөө да. Өзүнчө эле. Жана илгерки сказкаларда дөө. Ушул жаныбар дүйнөсүнөн алынган болуш керек. Бул да яктын бир түрү. Да ана момундай мүйүздөр укмуш чоң уйларды көрдүм. Уйбу же бул да яктын бир түрү. Анын арасында ушинтип жүрөт дагы бир страус да бар. Вот, могу болсо ак карышкырлар экен. Карап койгула, жаштанкай карышкыр экен. Мен биринчи иттерби деп койгом. Анан жазылып турат карышкыр депчи. Ак карышкырлар экен да. Карышкыр да ушундай коз болобу деп таң калып койдум. Карышкыр негизи боз, анан аябай бир түрү суук болот го. Булар татынакай итке окшош экен да. Эми болсо маймылдар дүйнөсүнө келдик. Маймылдарга да таң каласың, кандай алар да ар түрдүү да, ар түрлүү. Между прочим, мактан
сакалы бар маймылдар жолуктурдум да. Мынакей могуну карасаңар. Сакалы бар. Ак сакал. Ак сакал маймыл экен. Эң үстүндө ондай сетка бар экен. Көрдүңөрбү? Бул үмүттөнүп карап турат. Ушул жерден мага ким эмне берет деп. Анан менин досторум ушул жерден морковка сабизди берип көрдү да. Карасаңар, азыр колун чыгарып туруп мынакей алып алды да. Жеткен акылын карап кой. Жаман акылдуу жаныбарларда оокат керек буларга да. Ошентип кечке жан талашып очередь менен сеткага чуркап келип атышты. Мага дегенсип. Анан мен видео тартып аттым. Досум болсо ошентип буларга сабиз берип атты. Карасаңар, могу ак сакалын. Булар картайган маймылдар, ак сакалдарбы же ушундай маймылдын түрү? Ушундай сакалы бар маймылдын түрү мынакей дагы берип атат. Карап туруп, мына колун сынып туруп алып алды, көрдүңөрбү? Куйруктардын узундугун айтпагыла эми. Мына жыландын түрү, жылан аябай кооз экен. Тем эле күмүш, алтын, ошол эки боек менен кооздолгон жылан экен да. Мен айтып атам, тем эле укмуш көрүнөт экен деп. Могун дагы билбей койдум да. Андатыр эмес. Мен кички чагымда билем, биздин каналда ошо андатырды папам кармачы, андатыр окшош, бирок андай эмес экен. Анжа аюу менен түшкөн сүрөттөрүм, парктын ичиндеги жасалгалар, ошолорду да тартып койдум. Мына ушундай болду зоопарк. Үмүттөнөм сиздерге да аябай жакты деп. Лайк басып, комментарий жазып, анан кийин бул видео менен башкалар менен бөлүшүп, ушинтип мага колдоо көрсөткүлө. Мен да силерге кызыктуу, жакшы нерселерди тартып, айтып берип көрсөткөнгө аракет кыламын. Анда эмесе силер менен силердин коучуңар Зузу Качиева сак саламатта калгыла.